Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда Халва шоу теледолбоору адаттагыдай эле биздин көңүл ачуучу теледолбоорубузду тосуп алыңыздар. Бүгүн Халва шоу теледолбоорунун алкагында биз 6 оюнду ойномокчубуз. Булар фейк же фейк эмес, ким бул, алодоски, жаныбарларды тап, крокодил жана оозумдан окуу деп аталат биздин оюндарыбыз. Жана оюндарды албетте биздин конокторубуз ойноп бермекчи. Эки командабыз бул жакта түзүлгөн. Алар менен сиздерди тааныштырып кетели. Оң тарабымда бүгүн үрчү мырзаларыбыз отурат. Биринчи кезекте Бек Анарбековду тосуп алалы. Кол чабуулар, кош келиңиз Бек мырза. Бек мырза, көптөн бери сизден чыгармаларды уга элекпиз. Эгерде жаңылбасам, 1 жылдай болуп калды, акыркы жүрөктү жалың чырмады деген ырыңыздан. Жана качан чыгармаларга ээ болосуз? Учурда чыгармаларды жаратуу менен алек болуп жатасызбы? Сиз айтмакчы, 1 жыл экенин сизден угуп калдым. Жүрөктү жалын чырмады дегенге да 1 жыл болуп калыптыр. Кудай буюрса, ырлар чыкты, даяр, берилди, радиодон кетип баштады. Эң сонун. Кудай буюрса, аз күндө клип чыгарганга дагы аракет кылып атабыз. Эмесе биздин телеканалдан дагы Бек мырзанын албетте клиптерине биз күбө болот экенбиз деп айта аламын. Эң сонун. Эмесе командалаш мырза менен тааныштырып кетели. Данияр Аблабек уулу Өрчү Комушчу мырзабыз. Кош келиңиз. Албетте Данияр мырзаны биринчи кезекте мен албетте комузчу катары жакшы тааныймын. Жана дал ушул багытта сизге суроо узаткым келип жатат. Азыркы учурда сиздин оюңуз боюнча Кыргызстанда аспаптык музыканын ушу айтып атканда албетте комуздун кыйынчылыктары жаралуудабы жана деги эле бул аспаптын келечеги канчалык кең айта кетиңизчи? Биринчиден саламатсыздарбы дагы жол барыңыздарга. Экинчиден комуз жөнүндө болуп калды. Комуздун келечектеги орду аябай кандай чоң, мындай жөнөкөй тил менен айтканда, комуз кыргыздын комузу жаңырып турганда кыргыз бар болуп эсептелинет. Бул өнөр кийинки муундарда дагы кызык болуп көпчүлүк жерге тарап атат, жаштар кызыгып атат дегендей. Муну биз ордун дагы жакшы али түшүнө элекпиз. Комуздун орду чоң кыргыздын келечеги үчүн. Сонун сөздөр, эгерде комуз бар болсо кыргыз эли дагы бар болот деп айтып кетти Данияр мырза. Жана бүгүн сиздер бир командасыздар. Сиздердин командаңыздардын аталышы менен бөлүшүп кетиңиздерчи. Биздин команданын аталышын футбол тармагына берели. Барселона. Биз негизи боксту жакшы көрчүбүз, бирок эми футбол жагына коюш керек болуп калды да. Байкасак, чындыгында эле дүйнө жүзү боюнча эң жакшы жана жакшы каржы алып келген спорт түрлөрүнүн бири деп айта аламын. Футбол темасына биз азыр сүңгүп жатабыз. Барселона командасы менен тааныштык, эмесе карама каршы команда менен таанышууга кезек келди. Сол тарабымда Нуртилек Нужадиев Өрчү мырзабыз. Кош келиңиз Нуртилек мырза. Нуртилек мырза бизге жакшы жаңылык менен келип отурат деп айта аламын. Апрель айынын башында Неге анда сүйдүк калп эле клибиңиз чыкты. Музыканттардын ушу мен билиши боюнча ар бир сөздүн маанисин жашап өтүш керек деген ушундай сөз бар да. Сиздин тажрыйбаңызда ушундай болдубу жана сөзү ону болордон кимге таандык? Саламатсыздарбы бардык биздин кыргыз элибизге салам айта кетели. Бизди чакырып атканыңыздарыңызга сиздерге да рахмат. Халва шоу. Бул чыгарманын автору Зарлык Камбаралиев деген биздин мыкты музыкант, аткаруучу, ырчы, оончу, жазуучу. Ошол досума таандык сөзү ону. Бул менин жашоомдо мындай болгон эмес негизи. Көбү айтышат, YouTube'да деле, комментарийлерде деле, бөлөк эфирлерге барып калганда деле ошентип айтышат, сен жашооңон алынды беле бул сөздөр деп. Чынында жашоомон алынган эмес. Просто анча деле залкы жеген. Жакшы актёрмун деп айтпайсызбы? Анткени чыгармачыл адамдар. Мындай ошол ырды мен ушу элге ушундай болгон деген деле аткарып берек аткаруучумун. Жакшы аткаруучу катары чындыгында сизде. Жакшымы? Бааладык. Чоң рахмат сизге. Эмесе командалаш мырза менен таанышып кетели. Аслан Асилович, кош келиңиз Аслан. Актер жана дагы стоматолог. Аслан мырза менен биз бул жолу мен акыркы жолу 2 жыл мурун көрүштүк окшойт деп ойлоп жатамын. Көп убакыт өттү, көптөгөн клиптерге тартылдыңыз. Жада калса байкасак Instagram баракчаңызга албетте стоматология багытындагы аябай
көп ушундай жаңылыктар менен бөлүшүүдөбүз. Деги эле өздүк ушу чыгармачылыгыңыздарда биздин эфирибизге кандай жаңылыктар менен келип отурасыз? Бөлүшүп кетиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бизде чыгармачылык деле айта албайм. Андан бери бир-эки киного эпизодторго эле катыштык. Анын бир 7-8 клипке катыштык окшойт. Акыркысы жакында эле бир жума мурда катыштык. Жакшы, эгерде сыр болбосо кайсыл клипке катыштыңыз? Ырчынын атын унутуп калдым. Мындай да учурлар болобу? Аслан мырза. Мен Көл ырчынын ачында Кыргызстанда эле. Эң Амантур байке менен чогуу аткардым, ошол эле. Ошол эле эсимде калды дебесизби? Эң негизгиси Аслан мырза алдабай эле чындыгын эле бизге айтып жатканы. Биринчи кезекте сизге рахмат. Кайсыл ролду жараттыңыз? Эсиңиздеби? Эми бизде сүйүү эле жатам. Сүйүү чындыгында эле темасы бардыгына аябай актуалдуу, популярдуу дайыма эле. Эмесе биз мырзалар менен таанышып алдык. Учурда Нуртилек, Аслан команданын аты менен бөлүшүп кетиңиздер. Биягы бул жак биздин каршылаштарыбыз, каршылашууларыбыз деп коелу пока азыр. Анан булар болсо Барселона болуштур. Биз деле футбол жаатынан алалы. Реал болобу, биз Реал Мадрид болобу. Реал Мадрид жана Барселона командаларынын ортосунда бүгүн таймаш болмокчу. Эл классикага сиздерди чакырабыз биз, урматтуу телекөрүүчү. Жана эфирибизди биринчи кезекте биздин катышуучуларга айта кетели, эгерде сиздер жеңишке умтулууңуздар келсе, сөзсүз түрдө сергек сезимдерине ээ болуш керек. Сергек сезимдерин биз Nitro Fresh суусундугунан алмакчыбыз. Биздин жаңы Nitro Fresh'ти тосуп алыңыздар. Бул сергиткен газдалган суусундук жана теледолбоорубуздун алкагында 3 жаңы жаркын даамдарды биз даамдап көрөбүз. Бул апельсин, классика, манго жана кулпунай. Айта кетчү нерсе, ар бир ууртамда бул жакта витаминдердин комплекси бар жана суусундук энергетикалык суусундук болуп саналбайт. Эмесе биз даамдап туруп эфирибизди баштамакчыбыз. Суусундук андырганга убакыт келди. Nitro Fresh'тин жемишке каныккан даамы шыктандыруу жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу даймикси. Nitro Fresh. Тавит менен серги. Буга чейин айтып кеткендей эле, биринчи оюнубуз фейк же фейк эмес деп аталат. Жана оюндун маңызы фейк кабар менен реалдуу жаңылыктарды аныктоо болуп саналат. Ар бир командага биз 3төн жаңылыктарды камтып койгонбуз. Жана командалар бул жаңылык чындыкпы же жалганбы табышы керек. Ойлонууга 20 секунд убакыт берилет. Жана бул оюнду ким биринчиден болуп баштап берет? Барселонабы же Реал Мадридпи? Топ кимдин колуна азыр берилет? Сыйладык силерден баштап бергиле өзүңөр. Каянда мен ул эмесмин баштап бергенсизге. Учурда байкасаңыздар, Бек мырза азыр Реал Мадрид командасына түртүп койду баарын. Даярбызбы? Макулбузбу? Макулбуз. Силер көргүлөсүң анда. Эбесе бул оюнду Реал Мадрид командасы ачып бермекчи. Реал Мадрид сиздер үчүн жаңылык. Чөнтөгүндөгү телефондун аккумулятору жарылып кеткендиктен эркек киши олуттуу күйүк алган. Бул чындыкпы же жалганбы? Чындык. Биз баштай берсек болот. Ойлонууга убакыт бар. Чындык. Мен көргөм бирок видеодон. Видеодон көргөнсүз. Видеодон көргөм да, бала кармап турганда Кинодон өзүндө жарылып кеткен. Кармап турганда же чонток? Жок, ал деген эмеден новостиден ушундай көргөм да негизи. Эч ойлонбостон азыр Нуртилек мырза чындык деп айтты. Мен кабыл ала берейинби бул жоопду? Кабыл аласызбы? Чындык деген жоопту кабыл алдык. Жана Реал Мадрид командасы албетте бул чындык, азаматсыздар. Мен дал ушул жаңылык тууралуу сиздерге бир нече маалымат берип кетейин. Мэтью аттуу адам кампага кондиционер орнотуп жаткан учурда тепкичте турганда коркунучтуу ышкырды, ушундай үндү угуптур. Анан 28 жаштагы жумушчу тизесинде ушу кайнап жаткан ушу чайник коюлгандай сезимдерге ээ болуптур. Бул көрсө чөнтөгүндөгү телефондун аккумулятору жарылып, санын жана колун катуу күйгүзгөн. Узакка чейин ал дарыланыш керек болуп, жана азапка учураган
чыгарган аккумуляторду чыгарган Комсол өзү жооп бериши керек деп ишенет. Ал компанияны сотко берген жана компенсация учурда күтүүдө. Дал ушундай жаңылыкка ээ болдук. Биз болсо кезекти учурдагы Барселона командасына бермекчибиз. Сиздерге жаңылык. Ата-энеси 5 жашар кызына мектепке барууга түрткү бериш үчүн жол тандабас унаасын белекке беришкен. Чындык. Мен чындыкты эсептейм. Мен чындыкты эсептейм, себептен 5 жашар кыз деген мектепке барган учуру болбойт. Мектепке негизи 7 жаштан, эрте болгондо 6 жаштан болот. Ошондуктан фейк деп эсептейм. Жок, 5 жашар кыздын мектепке баруусуна түрткү берет. Азыр бар деген эмес, ошого кызыгуусун ойготууга деп ойлойм. Бул жерде логикалык суроо эмес, бул чындыкпы же жалганбы деген нерсе. Фейкпи же логикага дагы карашыбыз керекпи? Өзүңүздөр чечиңиздер. Бул жакта командалаш Данияр мырза dedi. Суроону дагы бир жолу окусак болобу? Мен жаңылыкты дагы бир жолу окуп кетейин. Ата-энеси 5 жашар кызына мектепке барууга түрткү бериш үчүн жол тандабас унаасын белекке берген. Унааны белекке берген. Жол тандабас дегендечи, сен сразу эле чоң бир машина элестетпе да. Жанагындай өздөрүнүн детский жол тандабас эмелери бар го. Ошондо бул эле логикага кирип калат экен, бул эле. Ошондон бери мектепке барсаң деп кызыктырганда, мектепке болгон кыздын кызыктыруусу эмесин, кызыгуусун ойготкон деп ойлойм. Чындык деп ойлойм. Акыркы сөз сизде, кыскасы. Чындык деп ойлойсуз, да ойлонуп алгансың жашпай. Чындыкты кабыл ала береличи? Чындык деген жоопту кабыл алабыз. Эгерде урматтуу биздин катышуучулар социалдык тармактарда активдүү отурсаңыздар, бул чындык экендигин билишиңиздер керек. Анткени жакында гана кичинекей кызы Фатиманы мектепке барып, билим алуусуна түрткү бериш үчүн Малайзиянын жашоочусу жолдошу менен кыздан анын 5 жылдык туулган күнүнө эмне алгысы келерин сурашкан. Кыз болсо жол тандабас Mercedes же BMW алгысы келгенин билдирген. Баланын табитине таң калууга болот биринчи кезекте, бирок ата-энеси чындап эле кызынын ошо жакшы окуйсуң деген убада алып туруп, анан кол алышып, жада калса мөөр басып, Mercedes үлгүсүндөгү жол тандабасты алып беришкен. Болгон чындыгында эле жакында эле, эгерде жаңылбасам 1 айдай болуп калды десек болот. Эмесе азыр кезекти биз Реал Мадрид командасына беребиз. Реал Мадрид сиздер үчүн жаңылык. Поезд сүзүп кеткен уй 30 метрге чейин учуп кетип, темир жолдо басып бара жаткан кишини өлтүргөн. Жалган го дейм. Жалган го, анчалык. Негизи 30 метр Индиянын кыргызы элестет. Индияда болсо чын эле, бирок башка жакта билбейм. Уйдун мүйүзү бар бекен. Мен ал тууралуу билбеймин. Поезд келип, уйду сүзүп атпай, уй сүзбөй поездде дегендей. 30 метр учуп барып, кишиге тийип, киши өлүп калган экен да. Жалган. Может чындыр я. Биз адаштырып берсек болобу я? Эң негизгиси акыркы жооп албетте. Жалган. Бул жактын Жалган. колунда. Кайсыл жоопту кабыл алам? Жалган. Жалган кабыл алдым. Мен чын ойлойм да ушул нерсени. Бирок сен жалганды кабыл алдыңар э? Кандай болуп калышы мүмкүн жашоо. Кайсыл жоопту кабыл алайын? Жалган. Жалган деген жоопту кабыл алдык. Чындыгында эле бул жакта биз күлүп жатабыз, бирок бул чындык окуя болчу. Мен бул тууралуу сиздерге айта кетейин. Пенсионер электрик темир жол басуу ушуну жакшы учурунда жакшы убакытты тандабай калыптыр деп айта аламын. Бирок Шывдаял аттуу такыр эле поезддин айынан эмес, поезд сүзүп кеткен уйдун айынан каза болгон. Бактысыз жаныбар соккудан 30 метрге учуп барып, Шывдаялды басып калган. Байкасаңыздар, бул тагдыр десек болот, жашоодо да ушундай учурлар кездешет экен. Бирок тилекке каршы Реал Мадрид командасы бул жаңылык чындык экендигин таба алган жок. Кезекти Абышка эме улуу киши го энди. Ооба, пенсионер электрик болуп өзү иштеп жүрүп, пенсияга чыгып, анан ошол темир жолдо сейилдеген деген учурда да ушундай кырсык болуп кетиптир. Биз болсо кезекти Барселона командасына бермекчибиз. Барселона командасы сиздер үчүн жаңылык. Семиз мышык спорт залда жашап, ээси менен чогуу көнүгүүлөрдү жасап арыктай алган. Чындык. Жок, мындай.
суроодо оюнда деле мисалы оюндун өзүндө эле эрежесинде эле эме болуп атпайбы? Чын же жалган дүйнө жаңылыктарынан алабыз деп. Бул алынып атканда караганда мындай акылга сыярлык эле нерсе болуп атат азыркы учурларда. Балким чын эле көндүрүш да мүмкүн да. Жаныбарлар мындай дүйнө жаңылыгын карасаң адам кылбаган нерселер болуп атпайбы? Ошол сыяктуу эле мышык деле чындык деп ойлойм. Диета кармаган десе анда ойлонуп калышы мүмкүн. Анан залга барган 25 килограммдык мышыкты диета карматып арыктатып туруп өткөндөчү. Жок, бул залга барган, Бул залга барып арыктатып. Залга жашап. Диета карматкан тур эле бербей койсоң каяктан жейт мышыкчы. Антип арыктатса болчу, бирок залдан ээсин турап, чуркаса чуркап, гантель көтөрсөм эмне кылып аткан болот экен ал? гантель көтөрсө ал жакта карап отурган болот. Убакыттар кайсыл жокто калбайт? Чындык болорсун, чындык болорсун. Отузак деле. Дүйнө жаңылыгы дегенде караганда акылга сыя турган нерсе. Кайсыл жоопту кабыл алам? Чындык боло берет. Чындык деген жоопту кабыл алдым. Учурда биз 4-чү жаңылыкты угуп алдык. Жана мышыктар чындап эле арыктай алышат, бирок спорт залдын жана машыгуунун аркасында эмес. Ветеринар белгилеген диета жана тамактануу системасынын жардамы менен. Бул фейк жаңылык болчу. Тилекке каршы туура таба албай калдык. Бек мырзанын оюнда чындыгында эле кээ бир гантельдерди көтөргөн чуркап бараткан ушул учурлугун элестетип кеттиңиз окшойт, Эмне кылат деп ойлоп койдум. Ээсин турайт десе чуркабайт болушу мүмкүн, бирок гантель ай мышык чуркап бар койсом таза болчу. Эмесе кезекти биз Реал Мадрид командасына берели. Сиздер үчүн акыркы жаңылык. Кытайда өзүн чайкап турган чай пакетин ойлоп табышты. Кытайда өзүн чайкап турган чай пакетин ойлоп табышты. Чайный пакетик деп биз орусча айтып коебуз. Чай пакет. Өзүн чайкап турат. Эмеби? Кантип? Жаңы. Элестетти мен чаймын деп койчу. Мындай чайкайт. Эки вариант бар. Чайкай албайт. Негизичи мүмкүн да. Кытайда. Кытай, анткени Кытайда болуп атпайбы? Биз Мен ушинтип жаңылдым жаңы эле мен. Жок, чайник өзүн чайкап турабы, ушунда ичине чай салсаң. Мен билбейм ал тууралуу. Пакет чайкап турат экен пакет. Мен сиздерге дагы бир маалыматтарды бере албаймын. Кытайда өзүн чайкап турган чай пакетин ойлоп табышты. негизи пакет деп атат да, пакет. Мени гана кылбайт деп. Негизи чындыкка мындай чындык деп койсок да болот да. Негизичи анткени ал Кытай жергесинде негизи абдан азыр өнүккөн мамлекет го негизи. Анан мүмкүн деп ойлойм менчи чынында. Пакет эмес, даже бөлөк нерселерди деле кылып коюп атышпайбы? Анан бул мүмкүн деп ойлойм. Эми биздин өзүбүздүн эме. Сен эмне деп ойлойсуң? Сен өзүң оюңду айтсаң. Пакеттин колдон бербейт го деп турат. Чайкаган өзүнө пакет чайкайт. Кайсы чайкаш үчүн бир нерсеге эме кылыш керек болот да, ал өзүнүн өзү. Туташтырыш керек деп. Электрикке же. Булар атайбыз деп го. Жок, мен мунун өз боюм фейк деп ойлойм. Реально элечи. Жок, силер адаштырыш эмес. Эмнеге? Байкасаңыздар, карама каршы командадагы жардам бергенге жетишип жатат. Эмесе убакыт бүттү. Пакет эле келе калып чай кылып атат. Реал Мадрид кайсы жоопту кабыл алайын? Чын деп коебуз. Чындык деген жоопту кабыл алдым. Жооп. Бул ойлоп табуу жөнүндө маалымат 2021 жылдын 1 апрелинде эң белгилүү жана авторитеттүү жаңылык порталдарынын биринде жарыяланган. 1 апрелде, ошол себептен бул фейк. Реал Мадрид командасы жыргап жатып, бирок 1 апрелде жакшы укпай калышты деп айта аламын. 1 апрелде албетте бул элдердин көңүлүн көтөрүү үчүн жаңылык чыгыптыр. Эмесе биз акыркы жаңылыкты Барселона командасына окуп кетели. Тапсак биз ушул оюндан утканбыз. Анан андай суроодагы болду 3-чү болду. Барселона сиздер үчүн акыркы жаңылык. Аял сүйгөнүнүн коңурук тартканынан акча табуунун жолун ойлоп тапкан. Акча табуунун? Жана пакет деле бербейсиз кайра дегенсиз. Кыйын болуп кетти дебейсизби? Аял сүйгөнүнүн TikTok'тогу прямой эфирден деген бир уктап калып таң атканча аны ойго түшүш үчүн ар ким ар кандай подаркалар жиберип отуруп, мисалы көп акча тапкан укканбыз да. Анан 1 апрелде 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 1
Коңур тарткандагынан болсо кантабат я. TikTok деп чынын айттың. Азыркы учурларда прямой түз эфирге чыгып коюп уктап жаткандар да көп да. Балким ар кандай болсо. Бирок аялы жок. Аял дедик экен, бул жерде. Жок, аял сүйгөнүн, аялдын сүйгөн эркек эле болсо керек. Азыркы учурда канча дейт тиякта эми болот атпайбы эми тияктачы. Бул саат келип атат го бизге чейин. Эме чындык эле дейлиби? Жанагыдай өзүм коркуп. Азыр чындык десек фейк болуп калат азырчы. Фейк десек чындык болуп калат. Фейк десек чындык болуп калат. Жок, чындык дей берели. Чын болуп калса уттук, болбосо тең-тең эле болуп чыгабыз, утулуп калбайбыз. Да алдыда бар го айын, Алдыдан көрүшөбүз. Алдыларды эсептегенде деле бул логический. Жок, логический бизге. Кайсыл жок. Барселона болуп атпайбыз биз, логический. Болот чындык аба. Чындык деген жоопту кабыл алдым. Аял сүйгөнүнүн коңурук тарткандан акча табуунун жолун ойлоп тапкан деген жаңылык болду. Жооп чындык, азаматсыздар. Кантип ойлоп жатсаңыздар, мен бул тууралуу сиздерге маалымат берип кетейин. 26 жаштагы Анна Мальфер менен анын 33 жаштагы сүйгөнү Луи 1 жыл мурун чогуу жашай баштаган. Ошондон бери аял эркектин катуу коңурук тартканынан улам уйкусуз түндөрдү башынан өткөргөн. Луи анын чыдагыс катуу коңурук тартып жатканын, ишине өзүнүн мындайча айтканда ишине алган жок десек болот. Анын коңурук тартканы анын уйкусуна канчалык тоскоол экенин далилдөө үчүн мексикалык аял үн жазгычка аны чыгарган үндөрдү жаздыра баштаган. TikTok багытында эмес, жөн гана диктофонго үнүн жаздырган. Жигит аудио жазууларды укканда аябай күлкүлүү болот экен деп жана Spotify аттуу платформага жүктөгөн. Анда музыкант досторуна кайрылып, алар аны аудио жаздырууларында платформага жарыялоого жардам беришти. Ошондон бери Snorik Machine деп аталат. Дал ушул аккаунт ай сайын 15300дөн ашуун угуучуну топтоптур жана эң популярдуу композициясы жеңил коңурук деп аталат. Бул вакыт аралыгында аял Луистин коңуруктан тартканынан болжол менен $32 таба алган. Биздин сомго которгондо бул 3000 сом болуп калат десек болот. Угармандардын арасында Мексиканын, Америка Кошмо Штаттардын жада калса Япониянын тургундары бар. Эмесе Барселона Луи. Ошол Луи сыяктуу жатып алып уктап атып акча тапканын үйрөнбөгөндөн кийин уктап агыла. Ооба, чындыгында эле уктап жатып акча тапканга үйрөнүп алыптыр десек болот. Барселона командасы азаматсыздар, биз болсо фейк же фейк эмес оюнду жыйынтыктап алалы. Бир жаңылыкты Реал Мадрид командасы тапты, эки жаңылыкты болсо Барселона командасы. Бир халва балды биз Барселона командасына карабыз. Жыйынтыктаганда 1-0. Биз болсо кийинки оюнубузга өтмөкчүбүз. Аталышы Ким бул деген оюнга өтмөкчүбүз. Ким бул оюну? Бул оюнга команданын эки кишиси тең катышмакчы. Бирөөсү түшүндүрүп берет, экинчиси табат. Алардын бири үйдө отурат имиш, экинчиси кандайдыр бир кесипке ээ болуп, же болбосо кандайдыр бир инсандын атын түшүндүргөнгө аракет салмакчы. Ал сөздөр биздин экранда пайда болот. Ар бир командага 1,5 мүнөт убакыт беребиз. Албетте, Бек мырза, сиздер байкагандай эле биринчи кезекте айта кетейин, ким бул деп сурап койгондо унутпаңыз, анткени сизге үйгө бирөө тыкылдатып киргенде сөзсүз түрдө ким бул деп сурайсыз да, ошол себептен айтып жатамын. Байкасаңыздар, бул оюнду Барселона командасы ачып бермекчи. 1,5 мүнөт сиздерде бар, убакыт кетти. Ким булду кайдан айтам? Сурап коюңуз ар сайын. Ким бул? Койдо. Башталды го. Убакыт кетти, ооба. Кара, экранды кара. Бул арын эле. Айт. Билбесеңиз кийинкиси. Кийинкиси. Башталгандан кийин кетеби? Мен ырдайм. Микрофон. Ким бул дедиңер да? Ким бул? Ырдайм. Микрофон. Жок, ырдайм мен. Ырчымын. Комуз. Жок. Дагы башка жолдор менен аябай не звездамын, один не знаешь, ты не знаешь меня деп мынтип койду орусча. Атабек. Азаматсыз кийинкисиз. Ким бул? Ким бул? Эмне заказ бердиң эле, ошону алып келдим. Пицца. Жок. Мен ошо алып келдикчи. Эме, курьер. Ой. Пицца дедим го.
Ким бул? Ой, мен баягы мышыгым ооруп атып атпайсыңар, ошону дарылайын деп келдим. Эме жанагы мал дарылоочу. Малды ким эле? Ошол эле анан. Ошол эле экен да. Атын унутуп. Эстейсиңер азыр? Эмне деп коет эле ушуну? Дарылайм да мен ошол эмне эле. Мен айтканга болбойт да ошол эме. Кийинкисин давай аны тапкыча келип. Кийинкиси сурануда? Кийинкиси. Сурап коюңуз, ким бул деп. Ким бул? Мен тиги жүрөк ооруп аткан турба сактайын деп келдим ошону. Врач. Жок, мен болгон Кыргызстан бүт сактайм мен негизичи. Убакыт Сактоочумун. бүттү. Акыркы сөздү түшүндүрүүгө аракет кылып көрүңүзчү. Азыр аракет кылып көрөйүнбү? Мен үттөй сактоочумун да мындайчы. Мен учам дейсиң. Мен учам, мен монтал учам, мен учканды дачы. Жанагы Марвелдин киносундагы. Тилекке каршы тапканга жетишпей калдык. Жадабасы Данияр мырза колу менен көргөзүп кетти. Бул Супермен сөзү болчу, жана тапканга жетишкен жок. Орусчасы эме экен да, орусчасын айтып кеткен да. Кыргызчасын айтсам. Кыргызчасы деле айтылды негизичи. Кыргызчасы жарабайбы? Мал доктор деп мисалы. Эмесе учурда Барселона командасынын оюнун көрүп алдык. Жана буга чейин дагы Данияр мырза айтып кеттиңиз, ветеринар мал доктор дагы сөзүн биз кабыл алабыз. Эмесе кезекти болсо биз Реал Мадрид командасына бермекчибиз. Эмесе кезекти биз Реал Мадрид командасына бермекчибиз. 1,5 мүнөт убакыт сиздерде бар. Убакыт кетти. Нурсебек мырза, ким бул деп сурап коюңуз. Ким бул? Мен кийимдер тигем. Швея. Жок, мода тармагында. Кийинкиси. Кийинкиси. Тик десең? Ким бул? Кийинкиси. Кийинкини. Кийинкиси. Кийинкисин суранды. Кетип атат. Подиумда басам. Модель. Кийинкиси. Ким бул? Көргөзбөйбүз. Мен маска менен элдерди куткарам. Супермен. Жок. Элдерди Кара кийим, кара плащ. Бэтмен. О, туура. Саламатсыз. Ким бул? Бул байке таластан болот, ырчымын. Омар. Ким бул? Бизде Кулдай эле көрүшөт. Кулдай эле келгенде Кулдай эле көрүшөт деп жакын эле Өзбекстан. Аяна Касымова айтып чыкты эле. Келин. Ким бул? Кийинкиси. Ким бул? Бул Көргөзбөйбүз, Компьютер. бул компьютер менен иштейт. Программист. Ким бул? Кийинкиси. Ким бул? Кийинкиси. Ким бул? Убакыт бүттү. Мага Асландын түшүндүргөнү аябай жакты. Мага бул байкебиз таластан болот, ырдайт дегенде дароо Омар экендигин билип алдыңыз. Мен жада калсам. Жок, ал фасоль болуп популяр болуп кетти. Эмесе сонун менин оюмча жакшы түшүндүргөнгө аракет салыңыздар. Биз болсо ким бул оюнун жыйынтыктайлы. Буга чейин биринчиден болуп бул оюнду Барселона командасы ачкан жана сиздер 3 сөздү туура таптыңыздар. Карама каршы команда Реал Мадрид командасы болсо 5 сөздү туура тапты. Бир халва балды биз учурда Реал Мадрид командасына беребиз. Жыйынтыктаганда 1-1 барабар келе жатабыз. Кийинки достор менен байланыштуу оюнубузга өтмөкчүбүз. Аталышы Алло Доски. Суу сонду кандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'тин жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу даймикси. Nitro Fresh. Тавит менен Серги. Алло Доски оюну адаттагыдай эле биздин катышуучуларга биринчи кезекте ишенимдүү дос жана биздин сүйүктүү гаджетибиз керек болмокчу. Уюлдук телефон сөзсүз түрдө, анткени команданын бир катышуучусу жакын досуна чалып биздин экранда пайда болгон суроону бермекчи. Сүйлөшүүгө 30 секунд убакыт берилет жана бул суроонун варианттары бар болот. Досуңуздар кайсыл жоопту бизге кайтарса, биз ошону гана кабыл алабыз. Жардам берүүгө мүмкүнчүлүк жок. Эң негизги милдеттердин бири карама каршы командада ушул достун биринчи тамгасы аты кайсыл тамгадан башталат экендигин чечет. Бири-бириңиздерге тамгаларды берип коюңуздар.
Алло, досук экен го. Адам жеңил болсун. Башын эле алфавиттин башын эле А берели. мейли бисмилла Барселона командасы Реал Мадридке А тамгасы берди. Силерге болсо мындай кайсыңар? Шы берели. Шы орак кылып мейли шы берели. Шы тамгасын оор тамганы берип жатат, макулсыңарбы? Бала Шамил деген. Бул өйрөт. Болду. Биринчиден болуп буга чейин оюнубузду гимбул оюнду Барселона командасы ачып берген. Азыр кезекте болсо биз Реал Мадрид командасына беребиз. Сиздерге А тамгасы берилди, кимиңиздер чаласыздар, телефонду алып, контакттарлардын астында арасында А тамгасына кайсыл досуңуздарга чалат экениңиздерди байкасаңыздар болот. Так, А деген тамгадан, Нуртилек мырза, азыр мен деген эме кылайын? Досума чалып коеюн, Аяр деген ырчы мырза. Танымал эле. Досума чалып бериңиз. сурап көрөлү. Чалып динамикти үйгүзүп микрофонго жакыныраак кылыңыз. Аяр мырза алганда дароо экранда суроо кетет. Микрофонго тийбейбиз. досума Алмазбек атам. Алло. Ассаламу алейкум. Суроо кетти. Кандайсың досум, жакшысыңбы? Кандай нур чакчак. Жакшы. Эмеш досум бияктан деген. Эми болот, мен эфирде элем да, анан деген сага бир суроолорду берейин, мага жардам кылып жооп берип койбойсуңбу деп. Убакыт кетти да. Азыр анда бере берейин, баштап Адамзат курган эң кымбат объекти. А. X эл аралык космос станциясы. Б. Бурдж Халифа дейт. В. Улуу Кытай дубалы дейт. Адамзат курган эң кымбат объекти. А. X эл аралык космос станциясы. Б. Бурдж Халифа дейт. В. Улуу Кытай дубалы дейт. Убакыт бүттү. Бир Убакыт жок. Кытай дубалы. Кытай дубалы, Коштошобуз. Рахмат досум. Нурсилек мырза, өзүңүз кандай деп ойлойсуз? Адамзат курган эң кымбат объект кайсынысы? Негизи Каршылаш команданын Адамзат курган эң кымбат объектини мен негизи улуу Кытай дубалы деп досум айткандай ошого Сиз да кошулам. ошондой дейсиз. Аслан мырза? Мен оюмча Бурдж Халифа бул Дубайдагы эң чоң зданияга буга далеко убакча кеткен. Анан мен оюмча могу эл аралык космос станциясына көп кеткен. Карама каршы Космосто куюлган да, Балким туура жоопду билесиз. Космос станциясы деп. Космоско Жок, космос жок, эл аралык. Кыргызстан элеби? Мындай дүйнөгө эле, дүйнө жүзүнө эле. Анда Бурдж Халифа бар. Бул улуу Кытай дубалынын аябай көп убакыт кеткен биринчиденчи. Канча жыл салдык элек. Биякта биздин ата бабаларыбыздын колдуу эмгектер тийип калса керек Анан балким. таш-башты да сатып алган эмеспиз андачы. Бекер алганбыз. Бурдж Халифада мен жок болчумун. Эл аралык космос станциясына маяк эле канча кеттилер. Эмесе, биз болсо жөн гана Аярдын гана жообун кабыл алабыз. Жана учурда туура жоопту жобу билип коелу. Адамзат курган эң кымбат объект, урматтуу телегөч, эгерде сиз дагы билбей кайсыл объект кымбат деп ойлоп жатсаңыздар, албетте бул эл аралык космос станциясы. Жана Аяр мырзабыз туура таппай калды. Чындыгында эле Бурдж Халифаны буга чейин Аслан мырза айтып кетти, Дубайда курулган, бирок ал эң бийик болуп саналат. Улуу Кытай дубалына да Аяр мырза туура айтып кетти, ал жака деле көп каражат кеткен эмес. Эл аралык космос станциясы кымбат объектилердин бири болуп саналмакчы. Биз болсо кезекти учурда Барселона командасына беребиз. Сиздерге Ш тамгасы берилген. Кимиңиздер чаласыздар? Така кирдик. Бек мырза телефонду колуна алды. Шамил. Шыдан досуңуз бар окшойт. Эме Шумкарга чалайын. Шумкар. Шумкарбек Абилов деген белгилүү блогер бар. Ошого чалайын. Чалыңыз. Эме суроо берилгенден кийин убакыт кетет, Жок, сиз сүйлөшүп баштаганда эле убакыт кетет. Жалпы убакыт экен, эгерде айтып коет экенсиз эле убакытка деп туруп, келгенде мен суроону окуп берейин деп туура эмес окуп салды. Суроону оку. Окуй бер, Нитро. Ассаламу алейкум. Шумкар, эме акыбал анан сурашабыз, Халва шоу эфирде отурат элем. Халва шоу эфирде. Убакытка. Анан убакыт, бул жакта убакыттар суроо берилет, ошону
Жооп берип койсоң. Так, суроо кетти. Араб сандарын ким ойлоп тапкан? Кайсыл өлкөнүн математиктери дейт? Биринчи А. Кытай, Б. Греция, В. Индия. Араб сандарын ким ойлоп тапкан? Кандай деди, түшүнүктүүбү? Араб сандарын, арабтын сандарын, араб сандарын кайсыл өлкөнүн математиктери ойлоп тапкан? Кытай, Греция, Индия. Арабты кайсы өлкө ойлоп тапкан? Араб сандарын. Сандарын болсо Кытай, Греция, Индия. мен вариантын Греция. Так. Кытай, Греция, Индия. Убакыт бүттү. Убакыттар экен. Мен бир доска чалсам болобу? Убакыт бүттү. Бир жооп айтып койсун. Бир жооп айтып койсун. Бир жооп. Индия болуш керек. Индия, ушуну кабыл ала берели. Индия. Бирок грек тилинен деп көп алмак, бирок мен Индия го мен. Кабыл алабыз, коштошобуз. Рахмат. Бек мырза, өзүңүз кандай деп ойлойсуз? Грек тилинен көп нерсе алынат да негизи. Баягы китепти окуп атканда деле грек тилинен алынган деп айтат го көп нерсе. Анан мен өзүм оюм билбейм. Мен Досуңуз менен макулсузбу? мен макулмун. Араб сандары Логикага дегенде салганда- кайсыл сандар экенин билебиз да? Бул кадимки биз колдонгон сандар. Эмесе биз Шуңкардын гана жолун кабыл алабыз. Себеби көп сиздерди Греция деп турат Данияр мырза. Көп ойлонбостон келиңиздер, туура жоопту билип коелу. Араб сандарын ким ойлоп тапкан? Кайсыл өлкөнүн математиктери деген суроо берилди. Шуңкар мырза бизге Индия деп жооп кайтарды. Жооп. Араб сандары бизге Индиядан келген деген ишеним бар. Алар өзгөртүлгөн индиялык сандар, индиялык жазуу системасын белгилүү араб окумуштуу Аль-Харизми түзүп кеңири жайылткан жана алар инда-араб деп аталат. Кадимки биз колдонгон сандар. Азаматсыздар, Шуңкар мырза, туура жооп жатты. Ооба. Данияр мырза ишенбей отурат бул жакта. Жана Алодоски оюнубузду жыйынтыктайлы. Шуңкар мырзанын жардамы менен учурда Барселона командасы 1 халва балга ээ болду. Жыйынтыктаганда 2-1 алдыда Барселона командасы келе жатат. Дүйнө жүзүндөгү белгилүү оюндарыбыздын бирине өтмөкчүбүз, аталышы крокодил. Крокодил оюну 1,5 мүнөттүн ичинде команда мүмкүн болушунча биздин экранда пайда болгон сөздөрдү табышы керек. Алар тамак аштар, жаныбарлар, белгилүү буюмдар болушу мүмкүн. Ар бир командага буга чейин айткандай эле 1,5 мүнөт убакыт берилет жана бул объекттер студияда жайгашкан болсо, ага сөймөй менен же көз менен көргөзүүгө тыюу салынат. Түшүндүрмө созулуп кетсе, албетте кийинки сөзгө өтсө болот. Биринчиден бул оюнду Барселона командасы ачып бермекчи. Даярбызбы? Буюрса даярбыз. Даяр. Барселона командасы оюндашып берет, убакыт кетти. Күйө билсек даяр. Китеп. Китеп беле улуу китеп. Улуу китеп да кой. Чоң китеп, манас китеп. Чоң китеп. Кийинкиси. Тамак. Шашлык. Шишке. Мен чыгарбайбыз. Кийинкиси. Шашлыкта шишке пиширип атпайсың бу. Опе, коюп кой. Терезе. Айнек. Бөлүк. Терезенин ичи. Кийинки. Болду да кой. Зарядник. Азаматсыз. Кийинки. Эмнени кыстар болчу эле? Эми портмена. Эмне? Сөмөй. Кийинки. Колтук. Суусундук. Энергетик. Нитро. Убакыт бүттү. Эмесе крокодил оюнунда байкасак Данияр мырза жакшы көргөздү бизге, бирок тилекке каршы Бек мырза аябай жакын табатып, көпчүлүк сөздөрдү таба алган жок. Биз болсо кезекте дал ушундай жагымдуу нотабызда Реал Мадрид командасына бермекчибиз.
Крокодил оюнуна учурда Реал Мадрид командасы бул оюнду улантууда. Сиздерде 1,5 мүнөт убакыт бар. Убакыт кетти. Ручка, тептер, газета, тетрадь, өчүргүч. Кийинки сөз. Зубочистка, паста. Кинки. Бор, доска. Кинки. Пьяс. Кинки. Наушник. Музыка. Кинки. Асман, жер. Жүрек пе? Асманда, Кинки. Қаз, өрдік. Турна. Я. Турна. Аққу. Кім мұнда бұрдызым бұл? Кинки. Ручка, жазу. Жомоқ бұл. Текст пе? Я, ручка, карандаш. Следующий. Кинки. Тамақ. Қашық. Туз. Скрипка. Азаматсыздар. Акыркы сөздү гана кабыл албаймын. Скрипкачы болчу. Скрипка деп атап койдуңуз. Бирок карабастан жакшы жыйынтык көргөзө алдыңыздар. Азаматсыздар. Эмесе келиңиздер, крокодил оюнун жыйынтыктайлы. Крокодил оюнунда биринчиден болуп бул оюнду биздин Барселона командабыз ачып берген жана сиздер бир сөздү таптыңыздар. Тең тайлашуучулар болсо 5 сөздү туура тапты. 1 калап алды. Биз учурда Реал Мадрид командасына беребиз. Жыйынтыктаганда 3-2 Реал Мадрид алдыда келе жатат жана азыр дагы бир мүмкүнчүлүк Барселона командасында бар деп айта аламын. Акыркы жыйынтыктоочу оюнубузга жеттик. Боюнубуз оозумдан окуу деп аталат. Суусунду кандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'тин жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу даймикси. Nitro Fresh. Тавит менен серги. Озумдан окуу оюнуна кезекти беребиз. Катышуучулардын бири наушник тагынып, эч нерсе укпастан командалаш артикуляциянын жардамы менен кайсыл сөздөрдү айтып жаткандыгын табышы керек. Ал сөздөр биздин экранда пайда болот. Ар бир командага 1,5 мүнөт убакыт берилет жана түшүндүрмө созулуп кетсе, албетте кийинки сөзгө өтсө болот. Даярбызбы? Кезек азыр Реал Мадрид командасында. Байкаганда эле азыр ноутилек наушникти тагынды. Мен музыканы коюп чоң ойттум. Музыка бизге чейин угулуп жатат. Убакыт кетти. Жемиш. Сепчика. Жемиш. Сеп. Жемиш. Кемпир. Кинки. Робот. Томолок. Робот. Топос. Робот. Томпо. Робот. Кинки. Ынтымак. Кинки. Обон. Кыкырбайбыз. Кинки. Комус. Кинки. Эркек. Кинки. Бурана. Букача. Бурана. Кинки. Клавиатура. Я. Самын. Кинки. Жол. Соль. Жол. Кинки. Жемиш. Тепкич. Кинки. Робот. Топо. Комус. Робот. Көргөзбөйбүз. Калабы койгон. Робот. Топу. Кинки. Следующий. Убакыт бүттү.
Соны таптым. Азаматсыздар. Жана байкасаңыздар, Аслан мырза клавиатура деген сөздөн аябай качып жатты деп ойлоп жатамын. Бирок байкасаңыздар, бул жакта куралган сөздөрдүн баары артикуляцияга атайын ылайыкталган. Балким клавиатура деген сөздү айтсаңыздар табып калмак деп айтып жаткан. Жомок айтып берип атабы. Бирок жакшы жыйынтык көргөзө алдыңыздар. Биз кезекте болсо Барселона командасына бермек. Эмеси кезекти биз Барселона командасына бердик. 1,5 мүнөт убакыт Барселона командасында бар. Музыканы коюп чоңойтолу. Убакыт. Эчтеке болбой турбайбы? Тулпар. Жумбаш. Тулпар. Сон. Долбор. Сон. Шерине. Бек мырза, кыйкырбайбыз. Аскер. Аксы. Ачкыч. Аскер. Сон. Чучук. Сон. Желек. Сон. Кыйкырбайбыз. Ташрабат. Жаллат. Жаш. Ташрабат. Сон. Биримдик. Биримдик. Сон. Кылым. Сон. Кол. Кот. Кол. Молодец. Бек мырза, сиз кыйкырып эле баарын билдирдиңиз го деп ойлоп жатам. Аябай катуу кыйкырдыңыз. Кээ бир сөздөрдү кабыл албаймын. Кайра кеттик. Эмесе байкасаңыздар. Кандай гана сөздөрдү биз бул жактан уккан жокпуз. Эмесе оозуңдан окуу оюнун жана деги эле толугу менен оюнубузду бир нече убакыттардан кийин жыйынтыктамакчыбыз. Бизден эч алыстабай туруңуздар. Жыйынтыктоого убакыт келди. Биринчи кезекте оозумдан окуу оюнунда биринчиден болуп баштаган бул Реал Мадрид командасы 5 сөздү туура таптыңыздар. Барселона командасы 9 сөздү туура тапты. Бир халва балды биз Барселона командасына карабыз жана жыйынтыктаганда 3-3 достук жеңип кетти. Азаматсыздар. Биринчи кезекте Барселона командасы биздин билектерди кабыл алып коюңуздар. Жана албетте биздин Реал Мадрид командасы. Мен соңуттарда эскебе? Байкасаңыздар, биздин Эл Классика 3-3 менен аяктап калды жана бүгүнкү биздин футболчулар менен сиздерди дагы бир жолу тааныштырып кетели. Бүгүн Барселона командасында Бек Анарбеков жана Данияр Аблабек уулу болушту. Карама каршы команда Реал Мадрид командасында Нуртилек Нуржадиев жана Аслан Асилович. Ар бирөөңүздөргө ийгилик кааламакчымын. Жакшы оюн көргөзүп бергениңиздерге ыраазычылык жана телекөрүүчүлөр менен дагы коштошпойбуз. Жөн гана кийинки чыгарылыштарга чейин амандашканча.